Kim tanıydı? Thomas Edison. Tanıysan mı? Kim al? Ne kılgan? Mına uşul jarıkты turbayбы? Lampochka algaçkı tapkan oşol insan bolot. 1847-жылы жашоого келген экен. Чыгарылышы болсо бул эменин 1879-жылы ошол лампочканы биринчи тапкан экен. Канчалык менеттерден. Адамдын жашоосун түп тамыры менен жарыктыкка чыгарып койгон да. Буга чейин шамчырак башка свет кылып жарыктык чыгарып койгон. Адам баласын дагы да бир тепки өйдөгө көтөрүп койгон да, жашоосун жеңилдетип. Ошол киши төрөлгөн кезинде башы чоң орукчан болот экен. Апасы мугалим болгон башка болгон экен. Мектепке жөнөтөт, 1-класс, 2-класста жазууну билбесең, жакшы окуй албайсың, бирок бассаң, кээде билесиңерби? Мугалим кат жазаттан апасыга берет. Өзгөчө түшүндүрүп албайт. Кат жазып, балаңды мындай кыл, деп апасына кат жиберет. Ошентип апасына кат жиберген экен. Баласына үнүн чыгарып окуган экен. Сиздин балаңыз өтө эле гений. Биздин мектепте бул балаңызды окута турган мугалим жок. Үйүңүздө окутуңуз деген. Жанагы бала курсан. Замандар өтөт. Апасы аламдан өтөт. Өзү гений болот. Анан бир күн баягы эски сүрөттөрдү кээде барактап калабызбы? Ошентип баракта отуруп жанагы катка көз түшөт. Көрсө, тиякта мугалим балаңыздын акыл эси пас. Мындай нормал балдар менен катарлаш окута албай атабыз. Ошон үчүн муну биз окута албайбыз, үйүңүздө окутуңуз бул балаңызды. Кыскасы, өзү кыргызда жакшы сөз барбы? Кой аксагы менен жүз депчи. Бул таза кылайлык деп турдан аксакты кошпойбуз деп турда кыскасы. Үйүңүздө окутуң. Ага жакшы маанини берип койгон. Анан ошол жерде көзүнүн жашын тыя албай, ыйлап отуруп анан өзүнүн күндөлүгүнө жазган экен. Акылы кем, эси пас Томас Эдисон апасынын көмөгү жардамы менен өзүнүн замандаштарынын ичинде эң гейниси болду деп. Түшүндүңүзбү? Караңыздар деп ачен пайдаланып атабыз. Канча кече эле да 18-кылым алышы. Эми Кур'ан качан түшкөн? 13-кылым алдың. Ага. Жарыктыкты Алла Таала эмне деп койду? Ал-мисбаху фи зужажа. Чырак шишенин ичинде деп айтып койгон. Азыр кандай чырак болсун карап көрөңүзчү. Жөн шишесиз бир чырак барбы? Жарыктык барбы? Телефонуңуздун деле чырагына карасаңыз, шише коюп койгон. Туурабы? Алла Таала Кур'ан айтат: "Аллаху нуру самавати вал арди, нурихи камишкати, фиха мисбах, ал-мисбаху фи зужажа." Зужажа деген ошо шише деген. Чырак шишенин ичинде деп. Машинанын ненин чырагы болсун, шишенин ичинде. Субханалла. Жылдар өтүп, ал учурда эми ушул инсанга насип кылган экен, ушул киши тапты. Ушул киши өмүрүнүн аягында бир сөз айтыптыр. Өлүм төшөгүндө жатып аялына айтыптыр. Мен угуп жүрөм. Өлүмдөн кийин жашоо болсо жакшы дептир. Эгер жок болсо өкүнбөйм, кайгырбайм. Анткени мага берилген мүмкүнчүлүктүн бардыгын элдин жакшылыгы үчүн коротуп бүттүм деген экен. Элди бир жакшы жакка буруп койду да, чыгарып койду. Пайдасы. Койрун нас мен фааннас. Адамдарга пайдасын тийгизген. Карасаңыз, эми бул кишиден эмне өрнөк алабыз? Алхамдулилла, биз эч нерсе кылбасак деле Алла Таала бизди мусулман кылып койду. Чексиз шүгүрлөр. Бирок мусулман болдук деп эле кол буту көтөрүп жатыш керекпи? Жок. Бизге берилген мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланышыбыз керек. Пайдаланып атабызбы? Эртең өлүм келсе өкүнбөй тургандай болобузбу? Аттең ушул жашоодо бехуда, бемаани эле жашоомду өткөзүп койдум деп калбайбызбы? Ошого ой чаптырайлык, көз жүгүртөйлүк.